Assalamu алейкум урматтуу теле көрүүчүлөр. Кутман кечиңиздер менен эфирде Ыйык Рамазан программасы. Аны мен Таалай Мамбетов алып барамын. Орозодо пайгамбарыбыз айткан, орозонун келишине кимде ким кубанып, ал эми кетип атканда кайсы бир деңгээлде өзүнүн ичиндеги болушунча кайгыра турган болсо, ал чындап анын күнөөлөрү кечирилет деген дагы айтымдар бар. Тилекке каршы 30 күндүк орозо билинбей эле өтүп кетти. Эртең буйруса айт. Мына ошол айт майрамынын урматына бүгүн биз майрамдык маанайдагы эфирибизди баштайбыз. Студиябыздын ардактуу коногу жаңы эле түз эфирде болуп өттү. Азыркы дагы экинчи бөлүгүбүз буйруса өтө ардактуу десек болот. Мынакей баарыбыз тең Борбор калаадан дагы көрүүчүлөрүбүз болсо Бишкек шаарынан сүйлөп жатабыз. Студиябыздын коногу Ырсалиев Жамалбек Самарбекович, Бишкек шаарынын вице мэри. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Ассалам, чоң рахмат. Алгач ушул Жамалбек мырза, сизден жеке мындай орозо тууралуу сурагым келип атат да. Орозо сиз үчүн эмне? Орозон мен үчүн бала кезден бери ошол балакатка жеткенден бери кармап келатам бул орозону. Эң негизгиси орозонун сыйлыгын Алла Таала өзү билет да. Ошондуктан биз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн биздин тутуп аткан ошол ибадатыбыз. Демек, орозо бул ар кимдин эми ар кандай кабыл алуусуна дагы көз каранды болот. Бул жылкы орозо сиз үчүн кандай болду? Эмнеси менен кубандырды, эмнеси менен кайгырды, же болбосо канчалык деңгээлде пайдалана алдыңыз? Эми орозо бул жылы ар бир жылдын орозосу өзү кетип атышы менен кайгыртат адамды. Ал эми кубандырган ошол быйылкы жылга аман эсен келип, ушул жылдын Рамазанында да ошо орозо тутканыбыз болду. Себеби дегенде канчалаган досторубуз бул күндү көрө албай калды. Демек Кудай Таалам бизге дагы бир жылдын орозосун насип кылыптыр. Кудай буйрса, мынакей орозону колубуздан келишинче кармадык. Бирок эмки жылдын Рамазанында дагы ушул бирге бололу деген жакшы ниет менен орозону узатууга туура келип атат. Жакшы. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, кыргызда, орустарда дагы айтылат, эч качан болбогонуна караганда кеч болсо дагы болгон жакшы дейт. Биздин экинчи ардактуу коногубуз дагы катарыбызга келип кошулду. Ал ким десеңиздер, социалдык түйүндөрдүн өзгөчө жакшы билет болушуңуздар керек. Дайыма биздин эфирибизге дагы ардактуу конок болуп дайыма келип жүрөт. Жарандык активист, биздин замандашыбыз Азат Аманов мырза. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам, рахмат. Сиздин дагы ушул учкай бир орозо тууралуу сурагым келип атат. Орозо быйылкы жылы канчалык деңгээлде сиз натыйжалуу өткөрө алдыңыз быйылкы орозону? Бисмилля, алхамдулилля, вассалату аля расулилля. Бүткүл аламды жараткан Аллах Таала чексиз мактоолор болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи салам салаттар болсун. Албетте ар бир орозо өзүнүн менен бир кандайдыр бир өзгөчөлүк менен өтөт да. Анан быйылкы орозо эмне кандай өзгөчөлүк болду десе, мен үчүн ошол кээ бир ошо дуа жана ошол кечки түнкү тахажжуд намаздардын фазилети, ошолдун кандайдыр бир пайдасы сезе алдым да быйылчы. Албетте былтыр же мурунку жылдарда эле ошол акыркы 10 түндү пайгамбар саллаллаху тоскондой эле издеп да, кадыр түндү издеп жүрдүк, бирок бул жылы ошо менен өзгөчөлүк болду деп өзүм ушундай деп ойлойм да, ушундай болсо экен деп. Жакшы. Жамалбек мырза, мисалы мамлекеттик жумушта иштегендер, ал жакта иштөөнүндө кайсы бир деңгээлде татаалдыгы бар дешет. Анын татаалдыгы эмнеде дей турган болсок, анда ал эми чөйрөдөн деп айтышат да. Мисалы ар кандай нерселерге тушуп каласың, пара берүү жана башка сыяктуу бир канча бир адам үчүн, адамга дагы Кудайга дагы жакпай турган иш аракеттер болуп калат. Ошолордо дагы чыдап жүрүү өтө татаал. Анда андай сазга чөгүп кетпеш, дейлик баарын эле колунан келе бербейт, миңден бир, миллиондон бир чыгышы мүмкүн дейт. Сиз үчүн мынакей өзүңүз орозо кармап ушундай бир кыргыз эл үчүн деп иштеп атасыз. Анан ошондой чөйрөдө жүрүү канчалык деңгээлде мындай татаал же болбосо анчалык деле кыйынчылыгы жокпу?
Жакшы суроо бердиңиз. Чындыгында бул баягы азыркы учурдун бир көйгөйлүү суроолорунун бири десек болот. Анткени себеби азыркы учурда мамлекеттик кызматта иштегендердин баарын тең эле мындай сыртынан карап туруп бул пара берип отуруп жумушка келди. Эми ошол параны кайра чогултуш үчүн иштеп атат дегендей ойдо калган учурлар болот. Экинчиден жана сиз айткандай айлана чөйрө дагы чоң таасир берет. Бирок ошол эле учурда баягы эгерде чындап эле коомдун оңолуусун кааласак, биздин атабыз Исхак Разаковдун сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген бир учкай сөзү ушул күнгө чейин бизде баягы лозунг катары айтылып келет. Ал эми динде болсо тазалык ыймандын жарымысы дейт да. Ошол эгерде биздин чын эле ошол жеке эле сырткы келбетибиздин тазалыгы эмес, ички дүйнөбүздүн, өзүбүздүн жан дүйнөбүздүн тазалыгы боло турган болсо, демек биз ыймандуу боло алабыз да. Ошондуктан колубуздан келген аракетти жасап, биз бул коомду тазалаганга аракет жасашыбыз керек да. Себеби баягы динде деле бир торгойдун күйүп аткан отко оозу менен суу ташыганы бар го. Ошондо да оозу менен суу ташып ушул чоң отту өчүрөйүнбү деп атасың, өчүрөйүн, кантип өчүрөйүн деп атасың дегенде, мен Кудайдын алдына барганда отту өчүрүүгө жасаган аракетим үчүн сыйлык алам деп. Ошол сыяктуу биз дагы баягы колубуздан келбей, баягы отура бербей, карап аракетибизди кыла беришибиз керек, бирок акыры жеңишке жетебиз. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен эскертип айтышым керек. Биз буга чейинки эфирде дагы азыр дагы айт майрамынын урматына бир канча белектерди ойнотуп атабыз. Ал эми азыркы эфирибизде болсо, Кудайым буйруса, Сакура чайханасына 2 кишилик чакыруу билети берилет. Айтта эртеңки күнү же болбосо ошол 3 күн айт ичинде барып, балким жубайыңызды, балким атаңызды, балким энеңизди алып алып, жакшы түштөнүп, аларга жагымдуу маанай тартуулап келсеңиз дагы болот. Мына ушуну эстен чыгарбаңыздар. Ал эми ага кантип жетишейм деп аткан болсоңуздар, анда буйруса азыр экранга биздин WhatsApp номерлерибиз чыккан, дагы эгер чыга элек болсо чыгат. Ошого жагымдуу болгон жакшы куттуктоолорду оригиналдуу сөз түрдө Instagram баракчабызга дагы жазылганды унутпаңыздар. Ал дагы эске алынат. Насыйхат радиосу издесеңиз бизди Instagramдан табасыз. Телеканал Марва деген аталышта Facebook баракчабыздан азыр учурда түз эфирге чыгып жаткан учурубуз. Мына ошол жактан дагы таап суроолорду бериңиздер биздин конокторго, куттуктоолорду жазыңыздар. Ороз айына, ал эми айт майрамына ушул 2 теманын тегерегинде айтсаңыздар болот. Азат мырза, жогоруда биз чабалекейдей болуп өзүбүздүн колдон келген аракетибизди жасашыбыз керек деген пикир айтылды. Эми биз канткенде ичпеген, кыргыз эли үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылган коомду же ошондой инсандарды тарбиялай алабыз. Себеби мынакей сизди биз жакшы билебиз, иш аракеттериңизден кыргыз эли үчүн, мусулман коомчулук үчүн, үммөт үчүн дагы күйгөн жарандардын бирисиз. Бул эми буга жооп негизи бир комплекстүү болуш керек деп эсептейм. Бир эле бир кандайдыр жол менен эмес. Бирок эң негизги түпкүн карасак, мүмкүн ушул биздин өзүбүздүн азыр интеллигенция деп айтат эмеспи, же болбосо ошол коомдук чөйрөдө мындай алдыңкылардан болгон, мындай аң сезими кичине жоңору турган адамдар кичине мындай жаңы бир уровеньге өтүш керек да, жаңы бир деңгээлге өтүш керек да. Аң сезими, диндин түшүнүгү, динде ошол коом менен болгон мамилелерде жаңы болгон аябай чоң бир глобалдуу процесстерди түшүнүү, технологияларды өзгөртүштүрүү, ушундай бир цивилизациянын мындай кандайдыр бир алдыга жылыш керек да. Тарых каякта жазылып атат? Тарых азыр Кыргызстанда жазылган жок. Тарых азыр батыш жакта жазылып атат, мисалычы. Дүйнөнүн тарыхтын кетип баратканычы. Мисалы мурун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уганда же андан кийин сахабалар алар ошол тарых жазылып аткан жерде жүрчү да. Демек эмнеге үчүн алар жүрчү? Эмне дегенде алар алтын болчу да. Алардын дини, алардын аң сезими, алардын ыхластыгы, алардын адеп, ошондой көп деген өздөрүнүн бир сыпаттары эң жогорку деңгээлде болчу да. Азыркы учурда биздин канча бир мусулман дейбиз, намаз окушат, биз мындай аябай жакшы адам деп мындай билебиз да. Бирок ошондо деле
биздин азыр деңгээлибиз ушул коомду тартып кетип туура тартып кете турган деңгээлде эмес, өзүбүз ошол тартып кете турган интеллигенциябыз жок болуп атат да. Демек азыр ушу бизде мен ойлойм жаш муунду өстүрүп, жаш муунду артынан жетелеп турган жаңы бир интеллигенция катмар пайда болуш керек деп ойлойм мусулмандардын арасынан, өзгөчө мусулмандардын арасынан. Кандайдыр бир башка интеллигенция мисалы ошол эле советтик доорунда болгон же болбосо башка бир идеологияларда бар да. Бирок мен ойлойм мусулмандарда өтө бир чоң бир фундамент бар да. Ошол интеллигенциянын ордун алганга да. Демек биздин азыр ошол коомдун мындай взрослый поколениясинде, мисалы ошол жаштардын, жаңы профессионалдардын, ошолордун жаңы аң сезими өздөрү мындай күн сайын өзгөртүп, жаңы горизонтторду ачып, аң сезимдерин жогорулатып, бир жаңы бир ушул 20 жыл мисалы бир ислам же болбосо ошо дин же болбосо ошо адеп деген биз жылыштар келет да. Мисалычы намаз окуганды үйрөнүп аттык, акырындап алганды үйрөнүп аттык. Анын баарын үйрөндүк. Эми биз башка уренге аң сезимди, ошо динди туура түшүндүк, ошол фундаменталдуу аябай мындай идеология жагынан жаңы уренге өтүш керекпиз деп ойлойм да. Ошондо мен ойлойм артыбызда да келаткан муунду артка мындай аздыга жетелеп, аларга бир жаңы бир эшиктерди ачып бере алабыз. Андан алар ошо улап кетиш керек деп да. Ошондуктан мен ойлойм биз азыр жаңы уренге көчүш керекпиз, биздин ошол коом. Жамалбек мырза, мындан бир канча күн мурда өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич Кыргыз элине кайрылуусунда бир канча тармактарга токтолуп, анан ошолордун ичинде өзгөчө билим берүүгө дагы аябай басым жасаган да. Мына ошол жерде контекстти ала турган болсок, биз кыргыз жыттанган өзүбүздүн бир менталитетибизди камтый турган, өзү кыргызды кайсы бир деңгээлде бир кыргыз деген өзүнүн бир атын чыгарып турган улуттук брендти пайда кылышыбыз керек. Ошондой мектептерди пайда кылышыбыз керек. Анан билим берүү системасындагы ошо оодурушубуз керек деген нерсени айтты да. Ушул жагынан канчалык деңгээлде биз батыраак аракет кылышыбыз керек. Негизи эле буга чейин мамлекеттик деңгээлде жалпы идеология бар беле? Бул эми мааниси аябай терең, себеби биз 70 жыл бою орустардын компартиянын билимин алып келип, ошол тармакты караган, ошол жердеги коммунисттик партия баягы кан жанына чейин сиңип калган адамдардын бир коомунда өсүп калгандыктан көпкө чейин баягы Кудай жок, дин деген апийим деген сыяктуу бир түшүнүктөр менен өсүп келдик да. Ошол эле учурда мындай карап көрсөңүз, жалпы жонунан ар бирибиздин атабызды, чоң аталарыбызды сураса, бүт баары кыргыздыкы молдо болгон болот да. Мындай карасачы, демек биздин чоң аталар билимдүү болушкан да. Бизге караганда алар динди жакшы түшүнгөн, намаз окушкан, эски сүрөттөрдө деле, тарыхта деле карап отурсаңыз баардыгы ошондойго келет да. Ал эми азыркы учурда чындыгында биздин эң эле көйгөйлүү маселе, биз балдарыбызды азыр тарбиялаган жокпуз. Биздин балдарыбызды планшет менен телефон тарбиялап атат да учурда. Себеби көп үйлөрдө карап отурсаңыз, тили жаңы чыгып келаткан балдардын тили англисче чыгып аткан үйлөр бар. Өзү болбосо айылда жашайт. Баласы мультфильм көрүп отуруп англисче сүйлөп атат. Англисче түшүнүп алып мультфильмдерди көрүп отурат. Бул мүмкүн жакшыдыр тил билүү жагынан. Ошол эле учурда жана президент айткандай, кыргыздын өзүнүн биринчи кыргыздын маданиятын, үрп-адатын, каада салтын ошону каныбызга, жаныбызга сиңирип алып, андан кийин анан башка өлкөлөрдө да баягы көп тил билсең ошончо алдыга жыласың, көп ийгиликке жетишесиң, бирок ошол эле учурда өзүбүздүн нарк населибизди унутпашыбыз керек. Ал эми жанагы мен өзүм мисалы жеке айта кете турган болсом, Абышка кемпирдин колунда өскөндүктөн мисалы мен Манаста окуп өскөм да. Кичинекей мен тамга тааныган күндөн баштап Манаста окуп өскөм. Ал ошол эле учурда жөнөкөй эле бир кыргыздын ошол карапайым Абышка кемпирдин үйүндөгү тарбия азыр карап отурсаңыз ошол диндин тарбиясы болгон да. Мисалы биз кийин баягы светтик
тарбияга ооп кеттик дагы эле баягы мурунку фундаментибиз калган менен биздин стенабыз башкача бошураак болуп калды. Анан баягы муну айтып аткан себебим биз жанагы президенттин ошол кыргыз кылып биринчи тарбиялап алалы деген түпкү мааниси жаткандыр. Ошол негизгисинен алганда биз баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Балдарыбызга ошол манасты дагы окуталы, азыркы жаңы технологияларды окуталы. Ошону менен бирдикте баягы эң негизгиси жет атаңды билесиңби десе биле турган азыр кыргыз аз да. Мындай алганда сурасаң жет атасын билгендер аз чыгып калат. Биз кыргыздын жет атасын билгендин өзүнчө бул философиясы кыргыздыкы өзгөчө да. Мисалы баардык жагынан карап отурсаңыз биздин үйрөнө турган, кыргыздардан үйрөнө турган өтө жакшы нерселер бар болчу. Биз баягы батыштын цивилизациясына үйрөнөбүз деп атып эле биз өзүбүздүн маданиятыбызды, үрп-адатыбызды, каада салтыбызды жоготуп баратканбыз да. Эми Кудай буюрса бир кайрылып келип, бир алдын карай умтулуп, Азатмырза айткандай мүмкүн комплекстүү бир тарбия берип, ошону ыйман сабагын киргизе албай канча бара болдук, мисалы мектептерге. Ал ыйман сабагы кирген жерде башка тескери кирип кетип кандай бара болду. Ушуну мен утурлай бергим келет. Ыйман сабагын кирүү боюнча сиз өзүңүз колдойсузбу ушул? Мен колдоп чыккам муну. Колдоп мурун баягы Гейша Ибраимовалардын убагында пикетке чыккандардын арасында бар болчумун. Аны ачык эле айтыш керек да. Бу ыйман сабагын сөзсүз түрдө колдош керек. Анткени биз азыр өтөнчө ушул тапта балдарыбызды ошол кенедейинен баштап баягы мээсине флешканы азыртадан сала баштабасак, кийин Маша Медведьти көрүп отурган балдар ошо Маша болуп эле чыгып калып атат да кыздарыбыз. Рахмат. Азыр бир канча жактан билдирүүлөр келип атат. Бул жактан менимче Facebook баракчасынан келген Нургүл Керимбаева деген ассалам алейкум деп туруп, алейкум ассалам. Азыр мен WhatsApp'тан анан Instagram'дан келген бир канча билдирүүлөрдү окуй кетейин. Ассалам алейкум, эртеңки айтыңыздар маарек болсун. Айт намаз саат канчада окулат дейт. Аллахым ыраазы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалыматы боюнча ар бир аянтта эмес, ар бир ошол өзүңүздөргө жакын жайгашкан жердеги мечиттерде саат 7:30 окулат деген билдирүү кетти. Аны дагы таанышып алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү арапа эртеңки айт майрамыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыбызга чын ден соолук, узун өмүр каалаймын. Марва каналы өсүп өнүгө берсин. Аллахым бүт жакшы тилектерибизди кабыл кылсын дейт. Рахмат айтканыңыз келсин. Ассаламу алейкум, көңүлдүү кечиңиздер менен бүгүнкү конок ээлери жана Насихат радиосунун жалпы жамааты сиздерди эртеңки айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Ушул күнгө эсен аман жеткирген Аллахка шүгүрчүлүктөр болсун. Эртеңки айт майрамда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга аз да болсо жардам берейин же кайрымдуулук кылайын деген ойлоруңуздар барбы деген пикир келиптир. Кыскача камтып кетсеңиздер, Азат мырза, сизден баштайлы. Эртеңки боюнча эртең менимче фитр садаканы айтып атат окшойт. Мындай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга балким мечиттеги гана садака кутучаларына эмес, же болбосо белгилүү бир жакка ушул болгондо дагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кайрымдуулук кылайын деген оюңуздар барбы? Албетте, ушул сиз айтып кеткен маселе, рахмат, Алла ыраазы болсун, суроо берген үчүн. Бул өтө маанилүү суроо, бирок бул суроого көп адамдар түшүнө бербейт. Эмне дегенде, эртең же уже мына азыр күн баткандан кийин фитр садаканын бере турган эң туура маалы да, так маалы. Эмнеге? Фитр садаканын өзүнүн орду бар, фитр садаканын өзүнүн адеби бар, өзүнүн мааниси бар, өзүнүн фундаменти бар да. Эмне деген фитр садака бул ифтар деген сыяктуу эмени билдирет. Ол милостиня разговения деп коет, орусча тамак берүү деген сөзчү. Бул пайгамбар салам бизге тамак менен бергиле деген, тамак түрү менен бергиле деген бир осуят калтырып кеткен да. Садаканын бул тамак менен бере турган. Эмне дегенде, коомдо ушундай жакыр жашаган адамдар бар, кыйналып жаткан адамдар бар. Ошолор дагы жалпы эл журт мындай айт майрамын мындай шаң шөкөттү өткөрүп атканда, ошо колунда жок адамдар, колунда жок үй бүлөлөр, алар да ушундай шаң шөкөттү, алар да мына биз бир үммөтпүз, биз да мына айттап атабыз деп адамдарды мындай чакырып, мындай бир кандайдыр бир майрамдык маанай болуш керек да. Анан кийин мен билем көп адамдарды көрдүм. Ошо үйүндө продукты жок болгондуктан алар даже эч кимге чакырбайт.
үйүнө чакырбайт айттап келген депчи. Эмне дегенде үйүндө эч нерсе жок чакыра турган. Эгерде боло турган болсо да ошондо уялат да. Эми кантип чакырам? Элдин баарында столдор жайнап атса, биздики эми кичине деп тартынышат да. Ошондуктан чакырбайт. Аларда ушундай майрамдык бир маанай да жок, айтты экен эмне дегенди да жакшы билбейт. Ошондуктан бул чоң бир фазилети да, ушул фитр садаканын убактын белгилеп койгон пайгамбар салам. Бул ушул бир күн калганда, орозо айтка чейин бир күн калганда тараткыла продукту мененчи. Анан продуктунда таратканда азыр бизде будай менен санашат, арпа менен санашат мисалчы. Бирок бул фитр садаканын дагы бир чоң фазилети ошол кармаган орозо адамдардын бир айдын ичинде кемчиликтер кетет да. Кандайдыр бир күнөөлөр болуп калышы мүмкүн, кээ бир ушундай ошол фитр садака ошол кемчиликтерди жаап кетет да, жууп кете турган, ошон үчүн берилет да. Ибадаттардагы кемчиликтерди. Ибадаттагы кемчиликтер же мындай мисалы кандайдыр бир кемчиликтерди, күнөөлөр кыла алган болсо, ошол күнөөлөрдүн артынан жууп кете турган бул фитр садака дейт да. А бул фитр садака өтүш үчүн ошол адамдарды бир кубантып, ошол тамак аш таратыш керек да. Анан бизде кээ бирлер мүмкүн туура эмес көрөт чыгар, бирок мен бул жеке пикирим. Ошол аз бизде ящиктерге акча ошо кутучага салат эмеспи? Ал ящиктер тилекке каршы, мен бул жеке пикирим, мен бунун пикиримден тайбайм. Бул ящиктер 2 жумада республикадан чогулат, анан кийин распределение деп таратылат да. Таратылганда да 8 категория адамдарга таратылат. Кызматчыларга таратылат, ошо студенттерге таратылат, же болбосо да ушундай устаздарга таратылат. Анан мен ойлойм бул пайгамбар салам ошол айт намазга чейин бергиле деген осуятынын түпкү мааниси ошол адамдарга, жакыр жашап аткан адамдарга ошол айтка стөлүндө, дастарконда тамак болуш керек деген бир маанини камтыйт да. Ошол маанинде айт майрамынын мындай шан шөкөтүн бир чагылдырган нерсе да камтыда да, туурабы? Шан шөкөт, анан еще бул мусулмандар өзүн башка үммөттөн өзүн отдельно сезбеш үчүн да, дискриминация болбош үчүн, басынбаш үчүн. Ооба, алар баарында бар, бизде жок деген идеология менен жашабаш үчүн мына бизде да айтты мындай айтташ керек да. Ошондуктан негизи эле исламдан келген майрамдар бул социалдык майрамдар да. Курман айт, орозо айт, булар именно жакыр жашаган, ошого байланган, ошолорго жардам бере турган байланган ибадаттар, ошого садакалар да. Ошондуктан биз мындай эмес да, барып өзүң эле семьяңды, мисалы Дед Мороз менен барып эле балдарыңды эмес, исламдагы ушул обществодо, коомдо мындай начар жашаган адамдарга да жардам берүү деген эмени камтыйт да. Ошондуктан мен чакырып кетмекчимин угуучуларга, көрүүчүлөргө, ошол фитр садакаңарды, бул дагы өзгөчө ибадат, бул ибадатты Аллахтын алдында мындай достойно мындай өткөрүп бериш керек да. Аны эптеп эле септеп эле будай менен 20 сомдон санап бере кой эмес. Эгерде пайгамбар айтат саллаллаху алейхи ва саллям, ошол фитрди берип атканда жакшы бергиле. Аллах Таала Куранда айтып атат, силер эч качан мындай жакшылыкка жетишпейсиңер, силер өзүңөр жакшы көргөн нерседен бөлүшмөйүнчө дейт да. Анан менде мындай мага керектүү эмес нерсе, же болбосо мен бул ошону эле берип койбостон өзүң жеп аткан нерсени бөлүш дейт да. Биз мисалы ошол будайды жебейбиз да, же арпаны жебейбиз да. Бирок садака берип атканда арпа менен будайды беребиз. Бирок свадьба чакырып атканда ошол эле тамадаларга, ошол эле ырчыларга $1000 беребиз мисалы да. Кандайдыр бир свадьба болуп атканда өйнөктөргө $1000, $500 бир укмуш чыгымдар кетет да. Анан фитр садакага келгенде будай менен берип калабыз, 20 сомдук будай менен. Эгерде ошол сиздердин фитр садакаңыз өтүш үчүн, күнөөлөрүңүз кечирилиш үчүн кааласаңыз, анда ошол фитр садаканы жакшы бериңиз да. Жүрөгүңүздөн ачык берип, ошол мисалы өзүбүз биз күрүч жесек, ошол күрүч менен санап бериш керек. Эгерде биз макарон жесек, макарон менен жеш керек. Эгерде биз күн сайын эт жеп атсак, андай эт менен бериш керек. Ошол биз эмне жеп атканбыз, ошону бөлүшкүлө деген маани да. Рахмат. Азыр бир билдирүү бар экен. Саламатсызбы? 30 күн кармаган орозоңуздар кабыл болуп, тилек дуаларыңыздар кабыл болсун. Жалпы элибизге салам дейт. Урматтуу телекөрүүчү, мүмкүн болсо бул жак WhatsApp, Telegram номерлерибизге дагы жөнөтүңүздөр. Бирок андан сырткары негизги биздин азыр оюндун шарты, экранга суроолор чыгат. Сиздер каалоо тилек суроо, кандай кызыктуу суроо же каалоо тилектер болсо, биз ошону жеңүүчү катары аныктайбыз. Ал эми жеңүүчүлөргө болсо Sakura чайканасына 2 кишилик чакыруу, мына ушунда айттап барып, тамактанып, даам сызып кетесиздер.
Ассаламу алейкум бир туугандар, парз болгон орозону туткандар, таңда туруп саарлыкта ооз бектеп, сабыр менен ооз ачууга камынгандар, кабыл болсун ошо тилек дубаңыздар, кабыл болсун 30 күндүк орозоңуздар дейт. Рахмат, айтканыңыз келсин. Жакындарыңызга белек даярдадыңызбы дейт. Жамал мырза, сиз кыскача жооп берсеңиз. Ооба, Кудай буйрса, белектерди жана сиздер жогоруда айтып өткөндөй, чындыгында биз колубуздан келген белектерди берип атабыз, дагы беребиз. Жана колунда жок жакыр деп айтууга болбойт. Баягы Азат мырза айткандай, айтка шарты жок болуп аткандардын баарына жардам берсек, жеке эле биз эмес, баардык коом ушуга көнүп, коом бири-бирине жардам берип кете берсе, Кудай буйрса, жакшы заман келип биз оңолобуз деген ойдомун. Рахмат. Баарыңыздарды ыйык Рамазан айынын бүгүнкү арапа күнү эртеңки ороз айт майрамы менен куттуктаймын дейт. Бир канча жакшы тилектер айтылып тур, бирок аябай узун экен. Рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен жогоруда Азат мырзанын сөзүнөн улам, сизге ошонун негизинде суроо бергим келип атат. Биз тамак аш түрүндө дагы элдерге белек берип, балким аларды басынтпастан кайсы бир деңгээлде эртең айт майрамы. Бул айт майрамында деген мусулмандар үчүн мындай бир сүйүнүч, кубаныч деген маанайды калыптандырышыбыз керек дейт да. Анан ушул жагынан мамлекеттик ишкер катары мамлекет кандай иш аракеттерге барышы керек? Коомдо мисалы 31 август эгемендүүлүк күнү, 31 декабрь жаңы жыл күнү дейбиз, жана башка ушул сыяктуу 21 март, Норуз майрамы, ушуга окшогон иш-чараларга миллиондогон акчалар бөлүнөт. Анан ушундай эле деңгээлде айт майрамындагы алып чыксак болобу же кайсы бир тоскоолдуктар барбы? Бул эң негизги тоскоолдук биздин мыйзамга туура келбеген, конституцияга жазып алып, баягы дин мамлекеттен бөлүнгөн деп бөлүп койгон. Ошол себептен бул жерде ушул тоскоолдук. Ал эми чындап келгенде сиз айткандай баягы жаңы жыл болобу, Норуз болобу, биз эми андай баягы бул жылы андай чыгымдар болгон жок бизде. Анткени себеби биздин бюджеттин тартыштыгына байланыштуу, биз буларга акча коротпой жасап келатабыз да. Ал эми мусулмандар үчүн ыйык болгон эки эле майрам бар, бул Ороз айт менен Курман айт. Биз бул айттарды баягы светтик мамлекет деген бир баягы өзүбүздүн тандап алган жолубуз болгондуктан, мыйзамга туура келбегендиктен буга площадьты жазалап же бир мындай майрамдык чоң маанай кыла алган жокпуз. Бирок өзүбүздүн мусулман болгондон кийин ар бирибиздин өзүбүздүн жакындарыбызды жанагындай колубуздан келген жагына жардам берип атабыз да. Бүгүн эле мисалы абдан чоң жардам алып чыктык. Ошол азыркы мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Чапарович менен кеңешип көп жерлерге алып бардык жардамдардычы. Эми бирок муну баягы такыр эле булар артта калыптыр дебес үчүн айтып атам. Чындыгында келгенде экөөбүз кечинде отуруп кеңешкенде дагы мына көп жерге алып барган жардамдын баары Алла ыраазычылыгы үчүн болсун дедик дагы. Бүгүнкү таратып берип аткан жардамдарыбыздын баары баягы оң колун бергенди сол колун унутсун деген неме менен. Бул ошондо мэриянын бюджетинен кетти? Жок, мэриянын бюджетинен кеткен жери жок. Бул баягы биздин өзүбүздүн бюджетибиз жеке. Анткени себеби мэриянын бюджетинен бөлгөнгө биздин буга мыйзам жол бербейт. Тааныбаган адамга айттың урматына кымбат белек берет белеңиз дейт. Менимче сиздин сурооңуз жоогуңуз кутурлай келди окшойт. Бир аз түшүнүксүз болуп калыптыр суроодагы. Саламатсызбы Жамалбек байке? Facebook баракчаңыздан постуңузду көп окуйм. Ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Сиз менен кантип байланыссам болот? Айтыңыздар, марек болсун дейт. Кандай жолдор аркылуу? Рахмат, бирге болсун. Мен телефонумду ачык эле берем. 553 51 77 77. Ошол телефонго байланышсаңыз мен өзүм дайыма жооп берем. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарды айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Жана ошондой эле менин суроом бул азыркы Кыргызстандын эң негизги көйгөйү эмнеде деп эсептейсиз дейт. Азат мырза, сиз мисалы ар бир коомдогу таалуу деген маселелерге өзүңүздүн ой пикириңизди билдиресиз. Анан жогорку эле мен Жамал мырзага берген суроону сизге да бергим келип атат да. Биз айт майрамын мамлекеттик деңгээлде белгилеш үчүн
конституцияны өзгөртүү зарыл талап кылынабы же болбосо жарандар мындай жарандык позициянын негизинде деле көтөрүп кетсек болобу? Албетте, сиз айткан эки жол менен деле кылса болот. Жарандык өзүнчө бир фонд түзүп, мисалы да, дагы бир кандай бир демилгелер көтөрүп антсе деле болот. Анан мамлекеттин алкагында мындай майрамдуу же кандай бир акча каражат бөлүү да, бул деле мен ойлойм бир четинен биздин азыркы учурда мыйзамга туура келбесе деле, бирок ошол мыйзамга туура келтирип жазганга толук негиз бар. Эмне дегенде 90% ар кандай бир эмелер бар, исследованиялар бар, бирок 90%-ын тегерегинде мусулмандар деп айтылат да. Эмнеге үчүн 90% мусулмандардын ошол коомдо аларга кандайдыр бир мыйзамдар ошолорго карата алардын укуктарын же болбосо алардын кызыкчылыктарын эске алыш керек да. Туурабы? Ошол мен ойлойм мыйзамда ошол мусулмандардын эки майрамы бар. Ошол эки майрамына баарына мусулмандардын эле баарына жардам берип коет эмес. Мүмкүн бир кандайдыр бир символический кандайдыр бир сумманы киргизип, ошону бул мусулман өлкө болгондон кийин канча 1000 кылымдан бери, канча 10 кылымдан бери келе атабыз мусулман болуп. Демек ошол өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн динибизди, өзүбүздүн үрп адаттарыбызды урматтоо катарында бул нерсени киргизип койсо, бул ошол кыргыз элинин калкынын урматтоо деген эле кабыл алсак болот да. Анан эч кандай бул диндин байланышуу, анан кийин радикалдашуу деген эч кандай бир кайрадан бул мамлекет менен мусулмандардын ортосунда болгон байланышты күчөйтүп, наоборот, жакшыртат деп ойлойм да. Мусулмандар дагы кандайдыр бир деңгээлде ошол бийликке же болбосо өлкө башчыларга мисалы да ошол бир жакшы бир кандайдыр бир маанай болот да. Оппозициондук мындай болбой эле мындай кичине кайра бир бири-бирин түшүнүүгө бир кандайдыр бир жол катары көрсө болот да, мисалы. Азыр мен ушул суроого кайра кайтып келем, бирок дагы бир кызыктуу суроо келиптир да. Орозо айт, Курман айтта шаарды кооздосо болобу дейт. Сизге тиешелүү экен. Жаңа эле айтып өттүк, бул Азат мырза айткандай, эгерде жарандык коом чогулуп, биз ушундай коостойлу, мындай кылып жазайлы деген нерсени көтөрүп чыкса, бул биз ар бир жарандын оюн угууга милдеттүүбүз. Ал эми жана жогоруда жакшы суроо болуп барат деле, сиз баягы алаксып калдыңыз. Азыркы коомдогу болуп жаткан көйгөй, эң чоң көйгөй бул биздин кайдыгерлик. Бул биздин кайдыгерлик деген нерсе жеке эле адамдын өзүнүн коомго эле эмес, адамдын өзүнө дагы болуп аткан кайдыгерлиги да. Мисалы, 5 убакыт намаз окуган киши 5 убакыт намазды убагы менен окуп, баягы саатына саат окубастан бир намазды калып экинчи намазды окуп мынтип кетип атпайбызбы? Бул дагы кайдыгерликке кирет да, мисалы да. Ал эми ошол эле учурда коомдо жөнөкөй эле мисалы экинчи биз саясий жагын алсак, шайлоо дейбиз да. Шайлоого эч ким баргысы келбейт. Өзүнүн граждан, мына сиз чакырып аттыңыз го, граждандык позициябызды билдиришибиз керек, барышыбыз керек деп атабыз да. Шайлоого адамдар барбайт. Анан баягы акча төлөп шайланат дагы, анан ал барып алган кишилер бирдеме десе айтат, мен акча төлөп келип алгам, мен акчамды бердим, мен кайра ошону жыйнаш керек, же болбосо бир ушундай нерсе менен кетет. Ошондуктан биздин коомдун эң чоң көйгөйү бул мен үчүн жеке мындай баамымда азыркы учурдагы адамдардын кайдыгерлиги менен анан негативге толуп калганда шүгүр жок да. Мындай жашап жаткан абага дем алып атам, коронавирус менен ооруган жокмун, же болбосо бир мындай 6 саным аман деп ушундай бир шүгүр келтирүү деген жок болуп атат да. Ошол себептен мен баягы муну айтып аткан себебим ушу 6 ай болду, 6 айдан бери иштеп атам. Күнү түнү монтип чуркап жүрөм. Мисалы азыр бияктан чыгып алып да жумушка кетем да. Эми биздин могу жасап аткан иштерибиз майрамы да жок, дем алышы да жок, мындай да. Бирок ошону эле карап отурсаң, биздин канчалык жакшы жасаган ишибизди көргүсү келбейт адамдар. Анан эле бир фашист менен тиги туткунга түшүп калыптыр деп бир сүрөттү алып чыгып, экөө мени тепкилешет. Чындыгында мен ал фашистти көргөндө эмесмин сүрөттү. Чынында мен ага андай убактым да жок болчу да. Анан бирок ушуну мен мындай жалпы кайрылып кетет элем да биздин коомчулукка. Баягы бир устаз немени көрсөтөт го, ак чоң баракты алып чыгат да гана мындай
кара точканы коюп туруп эмнени көрдүңөр десе кара точканы дейт да. Анан ошондо айтат эмеспи, силер ак менен каранын айырмасын эмес, акты көрө албай туруп ошо точканы көрүп атасыңар деген сыяктуу коомдо бир кара точканы эле издебестен ак жагында карашыбыз керек. Анан мындай адамдарды мындай жөнөкөй эле жок дегенде өзүңдү сыйлаганды үйрөнүп, көчөдө басканды, кетип баратып ошол жеп аткан мороженыйыңды же болбосо насвайды чегип туруп ачытып түкүрүп же сигаретин ыргытып коюп кетип аткан ушундай бир мындай карап отуруп ойлойсуң да ушундай бир кетип баратат, өзүнүн кыймылы менен эле коомду артка тартып атат да. Мен муну көп айтам, өткөндө Азат мырзага да жолугуп жолдон айттым. Биздин көчө шыпырган дворниктерибиз 1 квадрат метр жерди 8 тыйындан шыпырышат. 8 тыйындан шыпырышат. Ал деген 80 тыйын алыш үчүн 10 квадрат жерди шыпырат. Элестеткиле, кандай 8 тыйын деген эмне деген эме? Мындай алып көрсөңүздөр. Ошондуктан ошол адамдардын эмгегин билип, адамдардын кадырына жетип, кичине кой, ушул мен муну ыргытып аткан мусурум, же болбосо үсүп салып аткан гүлүм, өткөндө көрдүңүздөр, биягында гүл айтсак, биягында аралап барып үсүп атышат да. Эми ошонун баары эле коомдун кайдыгерлиги, анан адамдардын баркын билбегени болуп атат да. Эгерде ошол адамды бир күн кечке көчө шыпыртса, эмне үчүн биз кайра субботникке чыгалы жүргүлө алып чыгып атабыз да. Анткени ушуну субботникке чыкканда адамдар түшүнөт экен да, кол менен мусорду тергенден кийин анан ушул сиз айтып кеткен маселени бир аз улап кетсем болобу? Кошумча суроо катары Жамалбек байкеге, ушул кайдыгерликтин себеби түпкү эмне деп атат? Каяктан чыгып атат бул кайдыгерлик? Эмне себептен кайдыгерлик болуп калат? Кайдыгерликтин себеби биздин ыйманыбыздын астыгы ушул. Анткени себеби жүрөгүбүздө бекем ыйманыбыз болсо, ошол жок деп мынтип ойлонуп адам, мен ушуну Кудайдын ыраазычылыгы үчүн айнекти алып коеюнчу, бирөөнүн бутуна кирип кетпесин деп алып коймок. Ошол сөздү улай, жана айтып кетпедимби? Адам азыркы биздин коомдогу мындай интеллигенция пайда болуш керек, аң сезим өсүш керек дегенде, бул жалаң эле мындай эле интеллигенция эмес, керек болсо ушул диний интеллигенция болуш керек. Эмне дегенде, ошол кайдыгерлик каяктан пайда болот дегенде, адамдардын аң сезими до сих пор караңгылыкта жүрөт да. Сырты фантиги мындай дин болушу мүмкүн, демократия болушу мүмкүн, бирок идеологически еще жүрөгүнө киререк эч кандай бир идеология, же бир совет мындай атеисттик идеология эмес, же демократиялык мен же болбосо мындай диндики же мындай улутчулдук эме жок да. Мындай чоң массада адамдарга еще калыптана элек, жүрөгүнө кире элек. Болгону сырткы көрүнүштөрүн алып, бирок түпкү идентичностьте толук дин киреген жок. Ошондуктан Азат мырза, эң жакшы нерсе айтып атат да. Бизчи өзүбүздү өзүбүз алдап жашап келатабыз. Ошону алдап не дегенде, бул лицемерие. Биз өзүбүздү алдап, биз деген нафсыбызды Кудай катары көрүп туруп, бизге жаккан нерсени эле колдоп, ошону актай беребиз. Бизге жакпаган нерсени биз аны башка адамдарга, элдерге бүт баары виноват, ответственность кылып коебуз. А мен өзүм эле жаккан нерсени алып эле ошону актай берем. Бул эгерде бул мисалы жана сиз айтып кетпедиңизби, шайлоодо да 2000 сом алат, анан кийин эмнеге үчүн биздин мыйзам мындай дешет адамдарчы. Бул лицемерие да, эки жүздүүлүк. Адамдардын ичинде эки жүздүүлүк жатат. Ага 2000 сом керек, анан еще ага жакшы мыйзамдар керек, ага свадьба керек, ага жакшы жумуш керек, ага бул керек, баары эле керек да. Ага анын нафсысын кандыра турган нерсе эле керек. Мына ушул түпкү адамдын кайдыгерлик алып кеткен ошо нафсысы Кудай болуп калган. Бул жана Аллах Таала Кудай Куранда айтат, сен көрдүң белең өзүнүн нафсысын Кудай кылып алгандар депчи. Мына биздики азыр ушул жалаң материалдык ценностьтер да. Мындай адилеттүүлүк, принципиальность, позиция, туруктуулук, мындай жертвенность деген понятиялар чоң нематериальный ценностьтер жок bizde. Жалаң материальный ценностьтер. Ошол эле азыр фейк, тролль, ошол эле хайп, баары акча үчүн. Элдер баарын акча үчүн баарын кылып берет келип. Рахмат. Айт намаз окууга алатуу аянты берилдиби дейт. Менимче расмий жактан сиз жооп берсеңизчи. Аянтка берилген жок. Уруксат азыр ар бир мечитте баягы дистанцияны сактап, могу пандемияга карата ушундай неме болуп атат. Биз азыр мындай массовый мероприятиянын баарын тең эле токтотуп атканбыз. Бирок могу айт намазда ошо аралыкты сактоо менен ар бир мечиттерге уруксат берилди. Айт намазынын өзгөчөлүгү эмнеде дейт? Сиз үчүн өзгөчөлүгү эмнеде, мисалы, Жамалбек мырза? Айт намазынын өзгөчөлүгү биздин бул өзүбүздүн фарзыбызда. Биз ошо 30 күндүк орозобузду кармадык, эртең барып айт намазга барабыз иншалла.
мен үчүн эми бул аябай көптөн күткөн бир ибадатымдын бири. Борбордогу айт намазга канча акча кетет деген балким кайсы бир деңгээлдеги мындай какшык иретинде дейбизби, же болбосо кандай болгон күндө дагы кызыктуу суроо келиптир да. Борбордук аянтка акча кетпейт. Борбордук аянтты эл кеткенден кийин тазалоо жагына ошол кичине шыпырып тазалап коебуз, болду. Фитр садаканы өзүңдүн туугандарына берсе болобу, жардам катары дейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр диний эмес, балким майрамдык багыттагы айт майрамы, аны кантип майрамдашыбыз керек? Канткенде биз коомчулукта айт майрамын бир бренд дейли, брендке чыгарабыз. Же болбосо биз канткенде айтты чоң бир азыркы күндөгү башка майрамдардын деңгээлине көтөрө алабыз деген теманын тегерегинде кеп козгоп атабыз. Мына ошолорго байланышкан куттуктоолор, каалоо тилектер болсо берсеңиздер болот. Жана бир суроо келген эле биздин телекөрүүчүлөрдөн. Ошо вице мэрге деп атайын адрес кылып жазыптыр. Буга чейин мисалы жарандык активисттерден же болбосо ушул бир мэрия кызматкерлеринин кандай болбосун жарандардан ушул айт намазды же болбосо айт майрамын мындай мамлекеттик деңгээлде көтөрөлү деген же өзүңүз тараптанбы сунуш пикирлер болду беле дейт. Жарандык коомдон бул айт намазын ушундай майрамдай эле жогорку деңгээлде көтөрөлү деп мындай кат келе элек, расмий. Ал эми мен мамлекеттик кызматкер катары бул муну көтөрүп чыгууга мен акым жок. Кызматтык абалыма байланыштуу мен муну көтөрүп чыксам башкачараак көз караш болуп калат. Бирок баягы дин тутуу эркин. Мен өзүмдүн оюмду эркин айта алам. Айт намазга барам, намаз окуйм, орозону кармайм, жана башка жасай турган иштеримди өзүм граждандык позициямды, дин тутуу эркиндигимди пайдаланып, аны ачык айта алам. Мисалы буга чейинки Кара сууда жана башка сыяктуу бир канча жерлердеги жоолукчан кыздарга болгон иш аракеттер, андан башка дагы ушундай бир мусулман коомчулугу үчүн болгон басымдарды эске ала турган болсок, эгерде ушундай сунуш келе турган болсо, биз айт майрамды жогорку деңгээлде көтөрүш керек, мамлекеттик деңгээлде майрамдайлы деген сунуш келип түшө турган болсо, канча миң жарандан дейли, бул мамлекеттик деңгээлде ишке ашышына, балким ошондой деңгээлде өткөрүлүшүнө реалдуулук бир мүмкүнчүлүк барбы? Мыйзам керек, эң негизгиси. Ошол адамдар чогулуп, ошол мыйзам жазып, мондай айт намазды ушундай көтөрөлү, биздин мусулмандык парзыбыз, биздин өзүбүздүн сыйыбызды көрөлү десе, эмне үчүн болбосун? Анткени себеби орустарда деле жаңы жылда эле майрамы, христиандардын майрамы болот. 13 январда кайра Старый Новый год деп кайра белгилешет. Ошол сыяктуу эле биздин дагы белгилөөгө өзүбүздүн укугубуз бар. Уруксат болсо, бул жерден дагы бир ойго бир нерсе келип кетти. Кантип сиз айтпадыңызбы? Бул ороз айтты же курман айтты кантип бренд кылабыз депчи. Бир жагы мына мамлекет жагынан, бир жагы жарандык жагынан да. Мамлекет жагынан иш жүрө берсин, биз талап кылыш керекпиз, бул нерселерди аракет кылыш керекпиз. Анан бирок жарандык коом өзү ушул шаң шөкөттү, майрамдык ушул брендти өзү кыла алат да. Бирок эмнегедир азыр ошол коом өзү түшүнө элек да, алардын колунда экенин. Кандай дегенде, мисалы биз ушул бир нече жылдан бери ошо ороз айт болот, курман айт болот, биз балдар болуп чогулуп, буродалар менен бир айт орозо башталып атканда биз ушул брошюраларды финик таратып, суу таратып, андан кийин ушундай бир ошол эле Ума журналы менен бир нече жыл ошо атайын шаң шөкөттү мындай праздник кылып, конкурстарды кылып, подаркаларды берип дегендейчи аракет болот да, маршруткаларга акча топтоп балдар менен бесплатный кылып, ушундай бир адамдарга мына бул айтка байланган нерсе депчи бир кандайдыр бир жакшы маанайды тартуулайт. Бирок биздин күчүбүз чоң калкка жетпейт экен да. Демек ар бир адам, ар бир үй бүлө өзүнүн балдарына праздник кылса, жаңы жылда эле, ар бир компания өзүнүн сотрудниктерине подарок кылса, жаңы жылда эле 8 мартта аялдарга берет го. Бирок эмнеге үчүн биздин мисалы ошол эле преподавательдер өзүнүн мисалы балдарын окуучуларына, фирманын жетекчилери өзүнүн ишканада иштеп аткан адамдарга мисалы да ошондой бир кандайдыр бир инициатива кылбайт да. Эгерде биз ошонун өз акырын-акырында кылып баштасак, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, балким 5-6 жылдан кийин уже бул чоң деңгээлде массалык түрдө уже мындай
көзгө илинип кадимкидей мындай коомдун чоң деңгээлинде уже шаң шөкөттө мындай бир маанай пайда болот деп ойлойм да. Ошондуктан мен чакырып кетмекчимин, колунан келген колубуздан келгенче ошону аракет кылалык. Эмне дегенде биз көбүнчө ошол мусулмандардан ошол намаз окуган, бирок бир аз аң сезимдери, ойлогон ойлору бир аз туура эмес болгондуктан алар мына биз жаңы жыл арам болбойт, 8 март болбойт, 14 февраль болбойт, бул болбойт, Нурус болбойт, баары болбойт. А бирок альтернатива бериш керек да. Балдар көрүп атат да. Менин кожоюндун соседтердин балдары, менен окуп аткан бир класста балдары всегда праздник болуп атат, подарок алып атат. А мен эч качан албайм. Эмнеге дегенде мага болбойт. И еще мага эч ким бербейт да. Демек, биз альтернатива көрсөтүш керекпиз. Ошол подарка, конкурстарды көбүрөөк уюштуруп, мен чакырып кетмекчимин ошо ишкерлерге, бизнесмендерге, мына сиздер да азыр мына конкурс жарыялап атасыздар, бул жакшы жөрөлгө да. Ушундайды биз жылдан жылга көбөйтүп өзүбүз ошол иш аракетти көрө берсек, ал деле кыла алабыз. Колубуздан келет буюрса. Рахмат. Саламатсыздарбы, айтыңыздар, маариф болсун. Менин суроом үйдө шарт болсо түштөн кийин жаш келиндер деле өзүнө жаккан кийимди кийип айтаса болот, Аллах ыраазы болсун дейт. Менимче ар кимдин өзүнүн эрки. Жо эртеден бери биздин конокторубуз айтып атат, мисалы айтайлы, бири-бирибизге жакшы белектерди берели, жакшы маанай тартуулайлы. Кыскасы, бир гана жакшы нерсеге сүйрөйлү деген. Фейсбуктан келген биздин билдирүүбүз: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллахым сизге ыраазы болсун. Эртең айт намазы канчаларда башталат караколдо дейт. Урматтуу телекөрүүчү, бул үчүн атайын биздин муфтияттын сайты бар. Мына ошол жерден карасаңыз, баарын тең жазып койгон. Ошол тийиштүү жактардан сурап алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Айт күнүңүздөр менен куттуктайм. Эмки жылдарда Ороз айына айт майрамдарга курман айт баарыбызды жеткирген болсун. Жалпы 6,5 миллион элибизде дейт. Кутман элибизге жаркын келечек, дүйнөлүк масштабта алдыңкы орундарга жетүүнү баарыбызга көрүүнү насип кылсын. Бар болуңуздар. Сен наметтин жалпы жамааты деген окшойт. Көрүнбөй калыптыр. Аябай узун билдирүү экен. Мүмкүн болсо түшүнүктүү анан кийин кыскараак жазганга аракет кылыңыздар. Жамалбек мырза, сиз бала кезиңизде жарамазан айттыңызбы? Негизи акыркы жолу качан жарамазан айттыңыз? Жарамазанды эми бала кезде баягы кичинекей кезде биз айттык десек жалган болуп калат. Анткени себеби биздин убакта мындай жарамазан деген кийинирээк чыгып калды да чута. Биздин убакта андай жарамазан жок болчу. Ал эми мен өзүм чыгып алып жарамазан айтып көргөн эмесмин. Бирок жарамазан айтып келе берет үйгөчү. Мындай жагабы сизге ошол негизи? Эми мага коноктоскон негизи жагат. Анан багы азыр жарамазанды да мындай современный кылып кетишти го. Аккордеон, камус, гитара менен кирип келишет. Эми андай баягы жарамазандын өзүнүн баягы кыргыздын буга чейинки бир өзүбүздүн дагы өзүбүзгө ылайыктап, исламды да кыргыздар өзүбүзгө ылайыктап алабыз да. Анан эми баягы жарамазанда баягы ошо өзү эле айтып турбайбы, Рамазан депчи, Рамазан. Ал баягы Рамазанга чакыруу дегенчи. Эми баягы мүмкүнчүлүгү болсо баягы кичинекей балдар ырдап келеткен, көчөдөн тосуп алышат. Аны сүйүнтүп коюш бар биздин өзүбүздүн бирден бир мусулмандык өзүбүздүн милдетибиз деп ойлойм. Жакшы, ассаламу алейкум. Менин абышкам ажы ар дайым дүйнөдөгү бейшемби күндөрү орозо кармачу, орозо бүтсө да эртең айтта орозо тутам деп жатат. Ушул туурабы дейт. Азат мырза, менимче бир алымдардын сөздөрүнүн негизинде бир кеңеш бере кетет окшойсуз. Айтта орозо кармаса да, нет, бул кайра ушул именно ушул орозо айтта ушул күнү кайра ачыш керек озду. Бул озду ача турган күн деген сөз да. Кайра күнү бул күнү орозо кармаганга тыюу салынган. Бири-бирибизге барып тамак берип, тамак жеп, бири-бирибиздин дасторконубузда отуруп жакшы бир маанайды кыла турган күн да. Ошондуктан кайрадан бул күнү кармаганга туура эмес. Эртеси күнү кайраса, кайра алты күн кармап Шавалды кармаса болот. Азат иним менен мен уруксат сурап, эгерде сиздер жанагы утушка бир кафенин немесин айтып атасызбы, Сакура. Эки кишилик чакыруу. Эки кишилик. Ошо эки кишилик чакыруусун ажыкеге береличи, эртең барып айтты ошол жерден тамак. Эң туура чечим да, менимче мен да болсам. Мына орозо кармайм деп аткан ажыкеге берели, эртең барып тамак. Сакура чайканасына. Апа сени барып келсине, орозо ачып келсин.
Жакшы, эгер эрежелерге каршы келбесе, башкаларга зулумдук болбосо анда бул ниет жакшы, бирок башкаларга мүмкүн зулумдук болуп калабы? Шарият всегда адилеттүүлүктүн жанкеси бул суроолордун баарына мен баштан аяк каалоо тилектерин айтып атышат баары. Бирок мен шарттарын билбейт экен, ошону просто айтып аткам. Эң кызыктуу суроо. Андай болсо тура. Мындан кызыктуу Сөз, андай эч кандай эме жок. Мен ойлотпойм, бир нерсе жаш керек, анан бир нерсе утат депчи, анан кийин алар бир кандайдыр бир аракет кылып атса, биз башка бирөөрү койсок туура болуп калабы деп ойлойм. Кызыктуу суроого деген да. Кызыктуу суроого. Айт күн орозо кармайм деген кишиге берели, ошо баардыгыңыздарга рахмат. Жакшы. Урматтуу апа, буйруса мынакей 2 кишилик чакыруу сиздерге буйруптур, мынакей тагдыр экен. Буйруса биз менен байланышыңыз, сөзсүз түрдө эфирден кийин дагы байланышып сиз менен ушул 2 кишилик чакырууну берип, жакшы айттап келиңиздер деген тилекти айталы. Кийинки билдирүүнү окуйт. Ассаламу алейкум Арапа. Айт майрамдар менен сиздерден сураныч, мектепке ыйман сабагын киргизиш керек деп сиздер жеткирип коюңуздар, сураныч Аллах разы болсун деп. Бул сизге болгон сураныч экен. Менимче башкармалыктарга биздин мэр мырзабызга дагы жеткиресиз деген ишеничтебиз. Эртең мисалы Азат мырза сизге кыскача айтта эмне кылайын деп атасыз? Кайсы жактарга айттайын деп атасыз? Эң негизги ошол досторго, тууган тушандарга барабыз деп аракеттенип атабыз, бирок баарына жете албайбыз. Мүмкүнчүлүк болгончо аракет кылабыз барганга. Жамалбек мырза, сиз мынакей мен эмелер үчүн, меймандар үчүн дайыма эшигим ачык дедиңиз. Эртең коноктору күтүү дагы бир өтө көп сандагы коноктор келсе керек. Кантип жетишесиз? Эми жумуш дагы бар деп атасыз. Жок, эртең бизде расмий жумуш эмес. Эртең күн биз үчүн эс алуу. Бир эртең менен Кудай буйрса саат 7-де мечитке барып айт намазы окуйбуз. Андан кийин баягы үйүбүзгө келген конокторду анан эң биринчи мен ошо айт намазга баратканда жыл сайын өзүм энеме чалам. Айты менен куттуктап мен намазга баратам. Ушундай деп алар да өздөрүнчө дуа кылып отурушат. Бул ошондо канча жылдан берки сиздин адатыңыз? Энеңизге чалуу. Чындап келгенде акыркы учурда баягы өзүмдүн энемдин баркын билген күндөн баштап ушул адат кылып атам да. Мунда өзүнүн учуру келет экен. Ошол учур келди. Анан биринчи баягы коңгуроом энеме болот дагы. Андан кийин анан калгандарын куттуктайм. Бир туугандарды. Ал эми эфирден пайдаланып жалпы биздин Кыргызстанда ким көрүп аткан болсо биздин эфирди азыркы учурда баары дүйнө жүзүнө чейин кетет. Эми баягы Facebook, Instagram баракчалары аркылуу баардык момун мусулман бир туугандарыбыздын баарын ушул эртеңки ыйык айт майрамы менен куттуктайм. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Биз баягы сиздер үчүн ар дайым кызматтабыз. Кудай буйрса келечекте бир жакшы жетишкендиктерге жетишебиз деген үмүттөмүн. Сиздердин берип аткан сурооңуздар баардыгы тең биздин жүрөгүбүздүн түпкүрүндө болот. Эмки жылдын Рамазанында дагы Алла Таала бирге тосууну насип кылсын. Бала бакыра баш көзүңүздөр менен аман болуңуздар. Асман жерден келген балалардан сактасын, куру доомат жалалардан сактасын. Кыргызстандын асманында эч качан ок учпай, ошол куштар учуп, бир тынч мамлекетте жашайлы. Айтканыңыз келсин. Азат мырза, сизге да жыйынтыктоочу микрофон. Рахмат, Алла разы болсун. Эң негизгиси баарына Аллах Тааланын тынччылыгын жана берекесин каалайм. Ушул туткан орозоңор кабыл болсун, кылган дуаларыңыз кабыл болсун, окуган намаздарыңыз, кылган саждаларыңыз, берген садакаларыңыз кабыл болсун. Эң негизги ушул биздин кылган ибадатыбыз, ушундай аракет кылып 30 күн аракет кылгыз, ошол кабыл болсо, ошол жетишкендик болот экен да. Эгерде ошол 30 күн кылып атып, анан кандайдыр бир өзүнүн бир эрежелерин бузуп алып кабыл болгон болсо, бул ушундай эң чоң утуштук болуп калат экен да. Ошондуктан бул аябай бул өтө маанилүү нерсе. Адам деген ушул кармаган орозонун пайдасын көрүш керек. Биринчиден соогун алыш керек, экинчиден ошол таасирин көрүш керек да. Таасири кандай дегенде, орозо кандай кабыл болду деген эгер билгиңиз келсе дейт, Аллах Таала кабыл кылдыбы же кылган жокпу дегенде, эгерде ошол орозо ошол адамды адамга таасир берип өсүп
руханий жагынан өсүп, өзгөрүп, жакшы жакка өзгөрүп, өзүнүн кадимкидей намаздарын күчөйтүп, же болбосо илим жагын күчөйтүп, же болбосо адеп жагын күчөйтүп, мурунку кыла албаган нерселерди кылып, кандайдыр бир тоскоолдук болуп атса, өзүнүн мындай нафсин болобу, характерин болобу ута албай турган болсо, ошол орозодо күрөшүп, шайтандар жок болгондо оңой да. Аллах таала айтат, мен жардам берем дейт, менден сурагыла дейт. Эгерде ошол адам орозодон кийин өзүнүн эмесинен кылган ибадаттарынан, амалдарынан, сөздөрүнөн, ниеттеринен кандайдыр бир өзгөчөлүк, жакшылык жака байкаса, демек орозо кабыл алынды деген бул белгиси, негизги белгиси. Ошондуктан мен бүткүл мусулмандарга каалайм, ошол сырткы көрүнүш эмес, ички түпкү маанисине, маңызына, орозонун маңызына көңүл буруп, өзүн алдыга сүрөп, жаңы горизонтторду ачып, аң сезим жогорулатып, Аллах таалам ушул адамдардын жүрөктөрүн күчөйтсүн. Анан ошол дагы азыркы бүткүл дүйнөдө болуп аткан кандайдыр бир адилетсиздик, зулумдук болуп аткан, чегип жаткан мусулман бурадарларыбыз бар. Ошол эле Палестинада, ошол эле Чыгыш Түркистанда, уйгурларда мисалы да, ошол Россияда, көптөгөн башка өлкөлөрдө, Индияда, Китайда, Кашмирде мусулмандар аябай азап чегип жаткан учуру. Биз Кудайга шүгүр азыр жакшы шаң шөкөттүү маанайда отурабыз. Алар болсо азыр аябай кыйналып атат. Ошолорго да бир дуа алып коелук. Аллах таалам алардын даражасын көтөрсүн, сабыр берсин, жана ошол ийгиликке жеткизип, Аллах таалам өзү жардам берсин. Амин. Айтканыңыз келсин. Терең ыраазычылык билдиребиз, урматтуу коноктор. Мен ойлойм, телегөрүүчүлөрдө аябай көп суроолорду бердим, мен бирок мүмкүн болушунча кыскартып окуганга аракет кылдым. Себеби көптөгөн мүмкүн болушунча маңыздуу суроолорго өткөнгө аракет кылдым да. Буюрса эртеңки айтыңыздар маарек болуп, жакшы айттыңыздар, жакшы майрамдаңыздар. Ар дайым баар үчүн менимче сиз коноктоскон жакшы көрөт экенсиз. Буюрса, урматтуу телегөрүүчүлөр, эгерде вице-мэр Жамалбек мырзанын үйүнө айттаңыздар келсе, эртең барыңыздар, дайыма эшик ачык экен. Мынакей бундагы биздин бүгүнкү Марва телеканалы жана Насыйхат радиосунун атынан сиздерге бонус болсун. Ал эми жаңы жыл сыяктуу бир канча биз майрамдарда тонналаган таштандыларды чыгарып келген болсок, бул орозо айында тонналаган азык-түлүктөрдү элдерге таратуу менен алек болуп жакшы жакка өзгөрүүгө, жакшы нерселерди жайылтууга аракет кылабыз. Дайыма Кыргызстаныбыз өсүп өнсүн, айтыңыздар маарек болсун. Мындан кийинки эфирлерде дагы бизден алыстабай туруңуздар. Дайым биз менен жакшылыкта гана жарышалы. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.